Кытайдын түштүк чыгышындагы бир нече провинцияны өшүрүлүп жааган жамгырдан жабыркап, сел жана жер көчкүлөрдү жаратып, 100 миңдеген адамдар эвакуацияланды. Негизги өндүрүш провинциясы болгон Гуандун провинциясынын сел менен күрөшүү, кургакчылык жана шамалдын алдын алуу боюнча штабы шейшемби күнү суу ташкынына каршы күрөшүү чараларын эң жогорку биринчи деңгээлге чейин көтөрөөрүн жарыялады. Кытай маалымат каражаттары расмий маалыматтарга таянып, провинцияда 500 миңге жакын адам жабыркап, 1729 үй урап, 200 миңден ашуун адам тез арада башка жакка көчүрүлгөнүн кабарлады. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Дүйнөдөгү жаңылыктар сиздер менен.